нарак берагыбыз эң талаа болгон үчүн иттер көп, ошол көп кооптуу болуп атат бизгечи. Тамаша катардагы, неме катардагы айтып атат. Үйүңү толук ремонт кылбай туруп дамба болгучу депчи. Айыл өкмөт жерди элге бергенден кийин суусун, светин, жолун карап бериш керек. Свет общем пас. Свет столбалар жок, адамдар мындай ничке жыгачтар деле түркүттөрдү коюп койгон, опасный. Сузак районунун Орто Сай айылында социалдык маселелер толук чечиле элек. 4300дөн ашык калкы бар жаңы конушта мектеп, жол, свет, коомдук транспорт жолго коюлбай жатканы айтылат. Элеттеги көйгөйлөр боюнча Үмүт социалдык шаарчанын тургундары нааразычылык билдирип чыгышты. Жаш балдар азыр кичинекей балдар 5 жаштан мектепке барат. Мына 5 жаштагы балдарды элестетип койгула. Эмеге 3 коско барып, 1 айылдан 1 айылга барып окуп келген. Балдарга кыйын болуп атат, жолубуз жок, столбалар жок. Мисалы үчүн катуу шамал болсо, светтер жыгылат, замкание болот, бир нерсе болот да. Сөзсүз бир нерсе болгондо, анан айыл өкмөт карайт, анан кийин жогоркулар карайт да. Бир нерсе болгондон кийин. Бизде көйгөй өтө көп. Айта берсек, акыр жыгылып жатып калабыз. Мектеп түшүп балдар кыйналып атат. Алыскы мектептерге барып атат. Маршруттар болсо болуп, жолдо калып атат балдар. Мындан бияна караң кирет. Жолдон дагы кыйналабыз, чаңып атат, камаздар каттайт. Бала чаканы тоготпойт. Жүгүрүп өтөбү, неме кылабалар, катуу чаңытып өтөт. Үйлөргө деле жашоо кыйын болуп калды. Ничке жыгачтар деле түркүттөрдү коюп койгон, опасный. Ошо бизге столба, ошо трансформатор, ошо свет алып келсе, жолдорду оңдоп койсо, Балдарыбыз окуганга мектебибиз жок. Анан ата-энелер, апалар бар иштешет бардыгы. Балдарын караганга көп мүмкүнчүлүк боло бербейт. Ушу мектеп бизге жакын болсо, кирип чыгып окуганга жакшы болот эле. Азыр коңшу айылдарга, шаарга аяк бияка барып окуганга өтө эле мындай мектеп ачылгандан бери оор болуп атат. Бул конуштун балдары дал ушул жол аркылуу мектепке, шаарга катташат. Көчөдө жолбун иттер, тынымсыз кум шагыл ташыган оор жүк ташуучу унаалардын арты үзүлбөйт. Мындан улам жол чаңдан арылбай, кир жаюуга, эшик терезелерин ачууга мүмкүн эмес. Андыктан тургундар айылга биринчи кезекте мектеп куруу, жолду оңдоо, оор жүк ташуучу унааларды көзөмөлгө алуу талабын коюшууда. Жакында ушу балдарыбызды ит каап бул жерден. Бир кызыбыздын эси болуп калыптыр, анда бирөө көрүп калып алып келди. Анан бул тегеректе дагы иттер көп. Анан негизинен берде жалпысынан бул жаңы конуш да. Жаңы конуш болгон үчүн бизден сыртта дагы бул жерде 200дөн ашык түтүн бар экен. Алар деле ошо бизге салынса аларга деле пайда болот. Ушу коркунуч эң биринчи очередте турат экен. Ал дамба болмоюнча бир жашоочулар айтып атат. Үйүңү тамаша катардагы, неме катардагы айтып атат. Үйүңү толук ремонт кылбай туруп дамба болгучу депчи. Эң биринчи көйгөй ошол экен да. Анан мен өзүм толук деле бүткөдүм, азыр быйыл келген үчүн ушуларды билем. Анан свет жол ушу. Аны жаш үй бүлөлөргө өтө кыйын. Өздөрү ишке барышат, ишо кечке мала иште жүрүп дагы ойлонушат, балдарыбыз кантип келет деп. Бул жерде иттер көп, чынын айтканда, ит бакпагыла десе ит багышат. Кече мына ууп калдык, бирөөнүн баласымы кызын ит иштеди да. Анан именно бир бала болгондо анан кийин ошо айыл өкмөт карайт, аким карайт, губернатор карайт. Сөзсүз. Ошондой эле Когар дарыясына жакын жайгашкан аймакта дамба куруу маселеси жогору болуп турат. Суунун деңгээли көтөрүлүп, улам жээктерин жеп, жергиликтүүлөрдү коркунучка кептөөдө. Жаз айынан баштап тынчы кеткен тургундар өз алдынча аракеттерди көргөн менен эч кандай натыйжа болбой келет. Бизде азыр эми эң главный ушу дамба маселеси да. Мынакей көрүп атасыңар өзүңөр. Суу жылып келе жатат. Мына үйлөргө аз эле калды, бир 60 метр, 70 метр. Бул турпак касагалык бир стройкадан чыккан нерселерди төгөт экенбиз. Бул касактарды чоң суу алып кетип калат тез эле. Ошону асфальттан чыккан немелерди төгүп атат. Ушу бизге главный ушу дамбада главный ушу. Азыр эми суу азайган маал азыр. Ушундай маалда куруп маяка жеткирип койсо болот эле. Жазда дагы суу көбөйүп кетти. Анан суу азайсын деп дагы дальше наракка кетет. Эң эмес көйгөйлүү маселебиз ушу да биздин азыр Орто Сай айылынын. Суу келген маалда ашып эми ушуну тозуп, муларды неме кылып атат, анан булар эч нерсе болбойт экен да, касак, турпак жеп кетип атат. Эми бул биздин эле айылда эмес, эми бул Кудай сактасын, алса бул фабрика, благовещенка полный кетет.
биз эле кетип калып алар калып калбайт да. Бирок эң жакын сиздер болуп турасыздар. Эң жакын эми бизден баш болгон үчүн. Элдер жашаган жээкти бекемдөө иштери 2025 жылы башталат. Дамба куруу келерки жылдын титулуна киргени маалымдалды. Ал эми мектеп демөөрчүлөр тарабынан салынары күтүлүүдө. Бул тууралуу Сузак районунун акими Баратбек Сыдыкназаров билдирди. Мыйзамсыз ташып кеткендер да бар, учурлар пайда болуп атат. Жеринде ошо комиссия менен биз текшерип, муну көзөмөлгө алабыз. Же болбосо ошол мыйзамсыз казып аткандарга, же болбосо ошол ишкерлер менен сүйлөшүп, жолду оңдоп түзөөгө толук биз көзөмөлгө алабыз буюрса. Бул боюнча кечээ да айыл өкмөт башчы жеринде ошол элдер менен жолугушуп, маселени чечкенге аракет кылды. Анан маршрутка ташып келүү, балдар кыйналып атат деген ошол маршруткалар менен да бүгүнкү күндө айыл өкмөт башчы иш алып барып атат. Өзү ошол жерде бир 2-3 саатта отуруп, чындыгында эле көйгөй бар экен. Маршрутка 1 саатта же 2 саатта бир каттап бир келет экен. Анан алар менен да сүйлөшүү жүргүзүп, ошо элдин астыгы келгенде эл толбой калып, анан кийин көп убакыттан кийин кайра келип ушундай маселе жаралып атат. Бүгүнкү күндө булардын баарын биз толук көзөмөлгө алып, буюрса ошо элдин муктаждыгын чечип беребиз. Сузак районунун Кызыл Тоо айыл өкмөтүнө караштуу Орто Сай айылы жаңы конуштардын бири. Мында араптар тарабынан 100 үй бүлөгө социалдык шаарча курулуп, алардын баарына жалгыз бой энелер жайгаштырылган. Бүгүнкү күндө мектеп жоктугуна байланыштуу жаш энелердин балдары кошуна айылга же болбосо шаардын борборуна барып билим алышууда. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.